Bismillahirrahmanirrahim. Akırkı gündörü bizde balaсын urgan, ayalын urgan, ошондой эле күйөөсүнө кыянаттык кылган, күйөөсүн таштап кеткен, үй бүлөсүн таштап кеткен, ушундай үй бүлөлүк жаман окуялар көп болуп жатат. Ушул нерселердин эң негизги нерсеси бул инсандын жүрөгүндөгү нерсе. Эгерде жүрөктө ыйман болбосо, канааттануу болбогон болсо, ыраазычылык болбогон болсо, Алла Тааланын тагдырына ыйман келтирүү, ошол нерсеге макул болуу, берген ырыскка ыраазы болуу болбогон болсо, insandын жашоосунда ушундай эң кайгылуу, өкүнүчтүү окуялар көп болот экен. Аялын өлтүргөн, күйөөсүн өлтүргөн, баласын таштап кеткен, талкалап кеткен, урдап кеткен, зына кылган, кыянат кылгандардын бардыгы эң негизгиси ушул жүрөктөгү маселе. Пайгамбарыбыз бул туурасында хадисте айткан, insanda bir tiştem et var, эгерде ошол оңолгон болсо эле, анын денеси, анын баардык жери оңолот, жакшырат деп айткан. Алла Таалам ар бирибиздин жүрөгүбүздү ыйманга, канааттанууга, ишенүүгө, ыраазычылыкка, Алла Тааланын тагдырына ыраазы болгонго Алла Таалам өзү толтурсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун.